Башка кабарлардан Кыргыз өкмөтү чет элдик жарандардын Кыргызстанда 5 күн ичинде милдеттүү каттоого туруусун жокко чыгарган жаңы документ иштеп жатат. Юстиция, Тышкы иштер министрлиги анан каттоо кызматы маалыматына караганда, милдеттүү каттоо мөөнөтү Кыргызстан менен алакасы бар дүйнөнүн 90 өлкөсүнүн жарандарын үчүн 5 күн эмес 28 күндөн 90 күнгө чейин узартылышы мүмкүн. Бул өзүнө кээ бир өлкөлөрдүн бошотулушун камтыйт. Биздин жарандар кайсы өлкөдө кандай эреже жана тартип менен кабыл алынса, биз дагы аларга жараша 28 күндөн 90 күнгө чейин ошондой мүмкүнчүлүк беребиз. Аталган милдеттүү каттоого турган чет өлкөнүн жарандары болгондо алар кимдер, кандай шартта жогорудагы маселелер ишке ашат? Байланышта турган Эленора Сагындык кызынан угабыз. Ушул маалымат жыйынында жеңилдиктер Батыш жана Азиянын бир катар өлкөлөрүнө берилет делди, бирок ал өлкөлөр кайсылары так ачыкталган жок. Ошондой эле бул жаңы документке ылайык эми милдеттүү түрдө каттоого турууга жаңы кандай талаптар болот, жаңы да кандай документтер талап кылынат, бул суроо ачык дейдин калды. Маалымат жыйынын уюштурган ушу Тышкы иштер министрлиги, Юстиция министрлиги жана мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү өздөрү азырынча бул баягы документтин долбоору чийик экенин моюндарына алышты жана бир аздан кийин бул боюнча дагы тагыраак маалымат берилерин айтып өтүштү. Негизинен жалпылап алып караганда ушул маалымат жыйыны өкмөттүн азыр ушул таапта, ушул жаатта иштер болуп атат деген аракеттерин көрсөтүү ишарасында эле болуп калды. Ал чакта болсо ушул 4 ноябрда күчүнө кирген милдеттүү түрдө каттоого туруу мыйзамы ушул Кыргызстанда келип иш алып барып жаткан же болбосо эс алгого келген чет элдик жарандардын, туристтердин жашоосун бир кыйла эле татаалдантып, анан убайымга салууда. Негизи ушул миграция тууралуу мыйзам чет элдик жарандардын жашоосун кыйла татаалдатат деген дагы пикирлер айтылганы маалым. Эмне үчүн ушул жүйөлөр айтылып жатат, анан арыздардын негизги мазмуну кандай болууда? Бүгүнкү күнү ушул Бишкекте иш алып барган бир катар элчиликтер ушул маселеде парламент депутаттарына кайрылып, бул маселени тез арада чечип берүү өтүнүчүн билдиргени белгилүү болду. 15 ноябрда ушу жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитеттин төрага орун-басары Абдувахап Нурбаев ушул бул маалыматты тастыктап, тактап жана өкмөткө ушул тез аранын ичинде, бир жуманын ичинде бул маселе боюнча бир кандайдыр бир жаңы документ сунуштап чечүү керектиги тууралуу баягы жолдомо, тапшырма берилгенин айтты. Негизинен ушул маселе боюнча айта турган болсок, бул жерде эң чоң көйгөй жараткан нерселер бул биринчиден тил маселеси болууда. Жана ошондой эле чет жерден келген туристтерге карата ушул Кыргызстанда киргизилип жаткан жаңы миграциялык эрежелер боюнча маалыматтык компаниянын жоктугу, чабалдыгын айтсак болот. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанга келген туристтердин баары эле орус тилин жакшы биле беришпейт, кыргыз тилин дагы билбегендер бар. Алар үчүн ушул маалыматты алуу жагы бир аз аксап жатат. Каттоо кызматынан болсо ушул 11 каналына билдиришти. Негизи четтен кирип келе жаткан чет элдик жарандарга Кыргызстанда миграциялык жаңы эрежелер тууралуу маалыматты ириде биринчи ушул бажы кызматынын өкүлдөрү жана чек ара кызматынын өкүлдөрү, кызматкерлери билдириши керек экен. Бирок айтып өтүш керек, азыр ушул тапта англис тилинде жаңы миграциялык эрежелер тууралуу бир дагы мындай толук кандуу инструкция жок. Каттоо кызматы эми гана мындай инструкцияны иштөөгө киришти. Дагы бир маселени айта турган болсок, ушул башында мамлекеттик каттоо кызматы бул жаңы миграциялык эрежелерин алкагында каттоого турууда чет элдик жарандардан 3 документ талап кылынат делген. Бул биринчиси чет элдик жарандын паспорту, экинчи анын баягы сураныч каты, үчүнчү болсо мамлекеттик төлөдү деген квитанциянын болушу. Бирок иш жүзүндө бул нерсе бир аз татаалданып калды. Ушу биз жүргүзгөн суромжоого ылайык ушул тапта чет элдик жарандардан милдеттүү каттоого турууда ушул нерседен тышкары ал чет элдик жарандар кимдин үйүнө токтосо ошол адамдын дагы паспорту жана анын көчүрмөсү, мындан тышкары алар жашап жаткан ошол турак жайдын тех паспорту дагы талап кылынып жаткан экен. Тышкы миграция жаатындагы өзгөртүүлөр чет элдиктер эле эмес, жергиликтүү мамлекеттик органдар, жеке бизнес өкүлдөрүнө дагы кедергисин берчүдөй. Мына ушул жаатына токтоло кетсеңиз. Ооба, ириде ушул маселеде биз чыгым тартабыз деп өлкөдө иш алып бараткан туур операторлор камтамачылыгын билдиришүүдө.
эсиңиздерде болсо 1-ноябрда ушул бизнес коомчулугу ушул маселеде тегерек стол өткөзгөн жана ал тегерек столдо Кыргызстанга келген туристтердин жарымы бул өз алдынча келген туристтер, жана алар Кыргызстанды неге тандашат? Бул жерде баягы визасыз режим иштейт, андан тышкары каттоого туруу шарттары оңой деп ошондон улам Кыргызстан баягы алар үчүн жагымдуу, келгенге жакшы көрүнгөн өлкөлөрдүн катарына кирет деп айтылган. Эми жаңы ушул эрежелер иштей баштаганы ошол аларды убайымга салган нерселер көп боло баштады жана мунун эсебинен эми туристтердин саны 2 эсеге суюлуп кетет, азаят деген коркунуч бар. Өлкөдө иш алып барганда ошол эле туризм департаменти дагы бул мыйзамга анча ичи чыккан жок деп айтсак болот. Мындан тышкары дагы бир нерсе, ошо каттоо кызматы буга чейин өзүнчө дагы баягы токтом долбоорун даярдады деген маалымат кеткен. Ал ошол документке ылайык Кыргызстанга келген 67 өлкөнүн жарандары үчүн жеңилдиктер каралмак жана аларда Кыргызстанда каттоосуз жүрүү мөөнөтү 5 күн эмес 30 күнгө узартылган болчу. Рахмат айтам. Кыргызстандагы чет элдик жарандардын каттоо мөөнөтү туурасында Элнура Сагындык кызы маалымат берди. Биз болсо башка кабарларга өтөбүз.